Мына өзүңүздөр көрүп турган бул трактор Акула. Тамаша. Бул 150, башкача айтканда Т150 трактору. Муну кече жакында эле TikTok баракчаларга чыгарганда 2 күндө эле 1,5 миллион просмотр топтоду. Көпчүлүк комментарийлерде буга ошол элдер Акула деген наам беришти. Демек биз дагы муну Акула деп кличка коюп койдук. Эми мына ушул трактордун кандай жасалганын, кандай ушундай переделка болгонун сиздер менен биз ушул каналда көрсөтмөкчүбүз. Андыктан биз менен болуңуздар, биздин каналга катталыңыздар. Алдыбызда турган трактор ХТЗ 150 трактору. Мунун капоту дизайнын жаңылардыкына окшоштуруп, колдон келишинче жасадык. Мотору, коробкасы, мостторуна чейин полный капремонт болду. Маңнайкы решеткасы метражный эме сетка. Ошондо эле сеткага капталына коюлган. Лист үстүндөгү 1,25ке 2,5 листтен 2 кеттик. Ошо күзгүлөрү болсо курзойлордун күзгүлөрү. Калгандары өзүнүкү эле, крылолорун бир сыра сүздөп, оңдоп сыйладык. Крышасын дагы өзгөрттүк. Козерог сыяктантып жасадык. Бир аз. Анан үстүндөгү прожекторлорду дагы иштегенге ылайыкташтырып коюлган. Алдындагы фаралар болсо линза да коет, линзовый. Бул линзанын дагы бул дагы чогултулган, тышы бөлөк, ичи бөлөк. Калган жери бүт элек, буюрса жакындарда бүтүрүп дагы жалпы полный тартып, полный обзор кылабыз буюрса. Муну бир 10 чакты күн бир жума болуп калды. TikTokко чыккан. Анан кличкасын Акула деп коюшту элдер. Анан калган жагын ошол Акулага окшоштуруп жасап атабыз. Терезеси электро эме болот, мотор менен. Резинкалары ичине чаң кирбегенге анан шумоизоляциясы чапталып атат. Операторго жакшы условия буюрса болчудай. Эшиктин замоктору мунуку дагы аябай эле слабый. Ачып жапканга кичине ыңгайсызыраак. Анан Mazdanын замоктору салынган. Мотору Маздыгы шестерка деп коюшат. 6 цилиндрлүү турбированный мотор турат. Печка автономка бар. Муну менен биз айылда көбүнчө сокко айдайбыз. 6 корпус сокосу. Урматтуу техника сүйүүчүлөр, эгерде силер ушундай жаңы техникалуу болгуңар келсе, бирок каражатыңыздар жетишпесе, эгерде сиздерде ушундай эски тракторуңуздар болсо, анда аны мына ушундай кылып, жаңы кылып жасап алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Кантип, кандай жолдор менен биз аны этабы менен
ушул каналда көрсөтмөкчүбүз. Бизден алыстабаңыздар, биздин канал